Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Ош областы номер 11 Терешкова атындагы мектеп-интернатынын башталгыч класс тарбиячысы Алмамат кызы жаңылай. Мен тарбиячыңар бүгүн коронавирус деген эмне, оорудан сактануу жолдору деген темада тарбиялык саат өтөбүз. Балдар, силерге жагымдуу маанай каалайм. Сабакты жагымдуу маанай менен баштап алабыз. Анда эмесе сабактын максаты оорунун алдын алуу үйрөнүшөт, дене боюн таза, тыкаан алып жүрүүгө тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчү оорунун алдын алууну үйрөнүшсө, дене боюн таза, тыкаан алып жүрүүгө тарбияланышса, анда сабак максатына жеткен болот. Сабактын жүрүшү, уюштуруу, жаңы теманы түшүндүрүү. Коронавирус деген эмне? Ал кантип жугушу мүмкүн? Анда эмесе балдар, кезектеги видеого көңүлүңөрдү бургула. COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашаары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтапын айлана тегерегин тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен арчып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкагы бар таштанды челекке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самон менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз. Мынакей балдар, биз жакшы маалыматтарды уктук, Мына ушул маалыматтарга көңүл буруп, аткарып, өзүбүздү сактайбыз. Ошондой эле чөчкүргөндө, бышкырганда ар дайым бет арчы колдонгула балдар. Эгерде жаныңарда бет арчы жок болсо, анда жеңдин чыккан ак бөлүгү менен оозуңарды жапкыла. Бул оорунун эң алгачкы белгилери болуп, бул алсыроо жана чыйрыгуу, жөтөл, дем кыстыгуу, муундар ооруп, мына ушундай алгачкы белгилери болуп саналат. Мына ушундай белгилерди сезгениңерде силер сөзсүз түрдө ата-энеңерге, ал эми ата-энеңер айылдагы медайымдарга кайрылып кеңеш сурагыла. Эч качан жаман колуңарды жуубаган абалда көзүңөрдү, жүзүңөрдү кармабагыла. Сүрөткө көңүл бурабыз. Колду самын же башка каражаттар менен улам жууп тургула балдар. Коронавирус жөнүндө биз көп эле маалыматтарды буга чейин дагы укканбыз. Бул сабакта дагы бул сүрөттөр аркылуу биз көптөгөн маалыматтарды алдык деген ойдомун. Анда эмесе балдар, көңүлүңөрдү физминуткага бурайын. Биз мектепте дагы бул физминутканы аткарчубуз, Каны эмесе баарыбыз тегиз аткарабыз. Ордубуздан турабыз, колду айга сунабыз. Бир дегенде оң колду, андан кийин сол колду.
1, 2, 3 туурайбыз куштарды. 6, 7, 8 кыймылдаттык буттарды. 9, 10 болбойлу сабактан алагды. Азаматсыңар балдар. Силер ар дайымкыдай сонун аткардыңар. Бет капты кантип тагынуу, чечүү жана утилдештирүү керек. Бет кап нымдашаары менен дароо алмаштырыңыз. Ошондой эле бир жолу колдонула турган бет капты кайрадан тагынбаңыз. Ошондой эле бул бет капты биз жөнөкөй марледен дагы өзүбүз үй шартында жасасак болот. Бул марледен жасалган бет кап ХБ эч нерсе болбойт жана сыртта тагынып келгенден кийин сөзсүз түрдө өзүңөр жууп, үтүктөп кайра колдонсоңор болот. Колду кантип жууш керек? Балдар, бул сүрөттөн үлгү алабыз. Бышыктоо. Анда эмесе сабакты бышыктайбыз. Балдар, кана эмесе өзүбүз ар дайымкыдай кроссвордду чечебиз. Кроссворддун биринчи суроосу бул апам дайын колдонгон бул сулуулук каражат. Ойлонобуз балдар, бул эмне болушу мүмкүн? Мунун түрү көп эле, колдоносуң күндө эле, тазалайсың кийимдерди ага кошуп тишиңде. Бул эмне? Үчүнчүсү, колдонобуз арубак, суюгун да каттуусун. Көбүгүн анын окшотом, ташып жаткан булутка. Эмне болушу мүмкүн балдар? Ойлонуп, жоопту айтабыз. Сыны улап жазасың, жакшынын синонимин табасың. Кесип алсаң колуңду, колго коебуз. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул адамдарга өтө пайдалуу медициналык каражат болуп эсептелет. Ойлонгула балдар. Сабакты жыйынтыктоо. Сабакты жыйынтыктайбыз балдар. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы? Биз бүгүн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Эмнелерди так аткаруубуз керек? Масканын кереги барбы? Жана аны үй шартында кантип жасасак болот экен? Балдар, эмесе силерге тапшырма берейин. Коронавирус деген эмне экен? Коронавирус боюнча кошумча маалымат билүү, масканын, самындын жана микробдордун сүрөтүн тартуу. Бир альбомный листке масканын, самындын жана өзүңөр микроб кандай болот деп элестетесиңер. Мына ошол микробдордун, силер элестеткен микробдорду тарткыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.